Буга чейин дагы бир катар ар тараптуу иштерди жүргүзүп келе жаткан Азамат Байматов башында турган Кыргызстандагы Кайрымдуу бол коомдук фондунун жамаатына кайрылгандардын көбү ден соолуктун азабын тартып, кыйынчылык жашоо кечирген жарандарды көрүүгө болот. Бүгүнкү күн биз үчүн мындай күтүп аткан күндөрдүн бири. Анткени биз алдыга адамзат максат коюп жашайбыз. Бирок ошол максаттардын бири биздин алдыда Кайрымдуу бол коомдук фонддун жалпы жамаатынын ошол алдыдагы чоң максаттары бар. Бирок ошол максаттардын бири мына ушундай күндөр. Бул күндүн максаты карайлап турган элибизге дартына даба таппай изденип, бүгүнкү күндө ушундай жан аргасын таппай аткан бир туугандарыбыз бар, мекендештерибиз бар. Ушундай учурларда биздин бүгүнкү бул кылган кадамдарыбыз аларга жакшы бир жол табуусуна себеп болсо деген эле үмүт. Ошол эле чоң клиника мына бүгүнкү күндө ошол Фордс компаниясы менен да сүйлөшүп, ушундай бияка алып келүүнү сунуштаганбыз. Бул күн сиз айткандай эле оңойчулукка турган жок. Алар менен да сүйлөшүп, бүгүнкү күндө мына Өзбекстанга, Монголияга ушундай бир чакыруулар көп экен. Ошонун арасына бизде дагы келип, бекер консультация берип, ошо элге бир кичине болсо дагы жөлөк болсо экен деген үмүттөр болгон. Бирок үмүтүбүз жана бир максатыбыз орундалып атат буйруса. Кудайга шүгүр. Буйруса дагы азыркы учурда бул алгачкы кадам. Ошол туура багыттуу жол көрсөтүш, кеңеш берүү гана бүгүнкү кадамыбыз. Мындан кийинки кадамдар дагы алдыда буйруса, мен ойлойм, жанагындай бир кийинкилеринде аппараттар менен келип, ушундай бир жакшы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат буюрса. Өтө кубанып атам. Эми биздин аздыр көптүр пайдабыз тийсе элибизге, журтубузга, демек биздин бир максаттар орундалып атат. Бүгүнкү күндө ошол баардык ойлогон ойлордун баары орундала бере тургандай жашоодо эмеспиз. Анткени бул сыноо дүйнөсү, сыноо жашоосу, ар кандай сыноолор болушу мүмкүн күтүүсүздөн. Ошол себептен биздин чакырылган врачтардын дагы экөөсүнүн келбегендигинин себеби ошол бул жерде адам өмүрү менен алпурушуп аткандыктан, ал жакта операция болуп калып, ошол себептен врачтардын убактысы жылдырылды. Аны биз туура түшүнүү менен кабыл алдык. Анткени биз дагы Кыргызстандан ушул каталкага салып көтөрүп чуркап барганыбызда, ошо Монголияга кетчү сапарында ошол биздин оор акыбалда турган мекендешибиз үчүн бир аз сапардан кечиккен. Ошондо мен анда ошо биздин бир тууганыбыз мекендешибизди алып барганда 13 саат операция болгон, биз күтүп отурганбыз ушул жерде күтүүдө. Ошондо мен сүйүнгөм ошо биздин бир тууганыбыздын ошо мекендешибиздин ден соолугунун жакшырганына. Бирок ал жактагы адамдардын, Монголиядагы адамдардын мынчалык күткөндүгүн көп ойлогон эмеспиз да. Мен бүгүн сезип атам, анткени кечээ операция болуп калып, бүгүн кечигип калды. Ошон үчүн элден, журттан дагы кечирим сурайбыз. Анткени бул кадам биринчи жолу болгондуктан үзгүлтүккө учурап калат экен. Мындан кийинки учурларда мындай болтурбаганга аракет кылабыз. Жана экинчиден биздин бул кадамдарга көмөк көрсөтүп аткан мынакей азыр мына котормочу эжелерибиз өз ыктыяры менен келип, ошол эл үчүн, мекен үчүн мен ушул жолдо болсо дагы пайдам тийсин дегендиги бизди кубандырат, ар дайым сүйүндүрөт. Жана ушундай иште мисалы мынакей азыр операторлордун, журналисттердин мына ушул жерге келип дагы деги эле кайсы тармакта болбосун, мына бүгүнкү күндө жогорку жактагылар дагы колдоо алабы деген суроолорго бүгүн алар жоопту беришип атат. Кудайга шүгүр, жүрөк жылытарлык. Мына жогорку кеңештин депутаттары Айдежи, Айда Касмалиева жана башка ошол Нурбек байкелерибиз бүгүнкү күндө өтө чоң колдоолорун көрсөтүп жатышат. Министрлик тарабынан эми саламаттык сактоо министрлигине биз билдирүүлөр жасаганбыз. Эми мен таптакыр эле баарын жаман же келбейт же болбойт дегенден алыспын. Балким биздин кийинки кадамдарда бирге болорбуз. Эми азыркы учурда мындай күтүүдөбүз. Азыркы тапта өчүп кеткен илдеттен арылуу иши Кыргызстанда кыйынга туруп жаткандыктан чет өлкөдөн ири суммадагы каражат кетирип, дарыланып келүүгө мажбур болуп, айласы кетип кыйналып жүргөн жарандарыбыз көбөйдү. Көпчүлүктүн суроо талабына ылайык мына ушундай көйгөйлөрдү чечүүгө кадам коюу максатында уюштулган бул иш-чарада Индиядагы эң күчтүү клиникалардан дарыгерлер чакырылган. Көрсө, бизде гана сезилген эмес, мен билген эмес. Анткени биздин мекендешибиздин ден соолугу жакшырып, 13 саат операция болду. Биз мынакей бир жума 10 күн мурун маалымдаган жарыянын бүгүнкү биринчи күнү башталды. Бул
Индия жергесине келген доктурларды кыргыз мекендештерди кабыл алуу жана кыргыз мекендештерине акысыз кеңеш берүүнүн биринчи күнү. Бирок бүгүн тилекке каршы биз чакырткан эки доктор Вич жана Рафул Бхарга аттуу докторлор Индия жергесиндеги эжанын ичинде операция кылыш керек болуп, операциянын негизинде бир күнгө кечигип калышты. Алар эртең эле бүгүн биринчи күнү, бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай эле Ариф Али Хан аттуу доктор келди. Бул доктор бул жерде келген мекендештерибизди көрүп атат. Демек бул уюштуруп жаткандын негизги максаты ошол Кыргызстанда ооп жаткан мекендештерибизди, мисалы 100 мекендешти Индияга албай 5 бул жака алып келип, 5 доктор бул жака келип көргөзүү. Биздин негизги эң максатыбыз бул ошол ооп жаткан мекендештерди бекер кеңеш берип, аларга жакшы дарыланууга жол түзүү берүү болуп саналат. Ушул кайра өзүбүзгө келди да. Анткени биз барганда ал кетиш керек болгондо биз өтө суранып турдук. Эгер ага кете турган болсо, бир жумада кетиш керек экен. Ошентип бүгүн Кыргызстанга 3 күндүк келишим менен бейтаптарды кабыл алуу үчүн келген дарыгерлердин бири хирург, гепатолог, трансплантолог, ашказан жана ичеги боюнча адис доктор Ариф Али Хан күмүрүнтан каттоого алынган бейтаптарды кабыл ала баштады. Zanglardan gözünü sızarıyor, gözünü işledi. Derilerini sızarken işte Yok, anda hiç Просто main очень дискомфорт oluyor. She feels some discomfort in the area of your stomach. Gastropolar. Lots of gas. İçim böyle mi? She gets your abdomen swollen. Tamam içlerim loji trip kalan ev. So whenever she eats, as if she feels as if something hot standing here and pushing things, you know. Ana deme oğuzluk dilim basarım. Garıştı. She feels something sour in her tongue. Actually she has gastritis also. Endoscopy was done, there was esophagitis and gastritis. Endoscopy yaptınız başladığınızda. Ошол кайра ошолорду интернетте көрүп калып, ошо Индияда врачтар келет дегенден мен носитель гепатит С болуп чыктым. Бул жактан консультация алып, лечение кылганды чечип, келип баардык анализдерди рецепт буюрса баары жакшы экен, Кудайга шүгүр. Анализдер ичине тапшырып экен, бирок лечениянын сөзсүз түрдө кетет деп айтты. 3 айдан 6 айга чейин лечение кылып кетиребиз деди. Кудайга шүгүр. Кандай дарыларды ичиш керек экенин айтышты да, Ооба жазып берди, полностью буларды латын тамгасы менен жазгандыктан мен түшүнбөй атам, азыр переводчиктерди которуп сөзсүз түрдө айтып беришет дарыларды. И дарылар болсо жакшы болуп кетет. Ал эми эртең 17 сентябрь күнү Ариф Али Хан менен биргеликте дагы 2 дарыгер Индиядагы Фортис ооруканасынын ага консультанты, боор, трансплантация жана гепатобилиардык бөлүмүнүн башкы хирургу Вивек Вич жана аталган оорукананын Гургаон шаарында жайгашкан бөлүмүндөгү онкологиялык жана кемик чучук трансплантация бөлүмүнүн башчысы доктор Рахул Бхаргава дагы келишип, бейтаптарды кечки саат 6-га чейин кабыл алышмакчы. Ошондой эле дарыгерлердин Ош шаарында боло турган бейтаптарды кабыл алуу иш-чарасы 18 сентябрда Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясында боло тургандыгын эсиңиздерге сала кетмекчибиз.